Film чыныгы окуялардын негизинде тартылган. Кимдир бирөөлөр биз жашаган дүйнө чечилбей турган карама-каршылыктарга толтура деп эсептейт. Башкалары болсо, адамдын табиятын өзгөртүүгө мүмкүн эмес болгондуктан, адамдар дүйнөдө узак өмүр сүрө албайт дешет. Бир жолу мен Минкаяни деген индеец менен бирге Эквадордун джунглиясындагы дарыяга түштүм. Болуп өткөн окуялар жогоруда айтылган ой-пикирлерди жокко чыгарат. Every Tribe Entertainment кинокомпаниясы тартуулайт. Акыркы найза. Ошол күнү биз эмне үчүн дарыяда болуп калганыбыз түшүнүктүү болсун үчүн мен алгач Минкаяни жана анын Ваодани уруусу жөнүндө айтып берейин. Бул окуя мен али төрө электе башталган. Ал эми Минкаяни болсо бала болчу. 1943 жыл Амазонка дарыясынын бассейни, Эквадор. Минкаяни тропикалык токойдо чоңойгон. Ал Ваодани уруусу кылымдар бою жашап келген жашоо менен жашачу. Ваоданинин катаалдыгы жөнүндө уламыштар айтылчу. Бул уруунун жарымынан көбү башка жарымынын найзасынан өлчү. Кандуу өч алуу салтынын айынан уруу жок болуп кетүү коркунучунда турган. Мойпа. Ата. Гемаден ал. Caixa da Yuma.
Даюма. Даюма. Сен ушул акылсыз чымчык үчүн кайтып келдиң бе? Мен Немонун руху кыйналбасын деп, анын денесин жерге берүү үчүн кайтып келдим. Эми болсо, атам калтырган жыгачтагы белгилер боюнча барам. Ата. Мен сени өлтүрүп коюшу деп корктум. Немо кайда? Минка Яни чымчык үчүн кайтып келди. Бул Даюма чымчык үчүн кайтып келди. Келгиле аны жеп салабыз. Бул жерде жей турган эч нерсе жок. Эгерде сен өлсөң, мен аны муунтам да сени мүрзөңө коюп коем. Мен сени менен жатканымды каалайсыңбы? Минка Яни, бери кел. Даюманы токойго алып бар. Аны энесинен жашыр. Эч качан таба албагыдай. Сен бизден кетесиңби? Мен улуу жылаанга барышым керек. Биз айтылгондо кайтып келебиз. Мен эч качан кайтып келбейм. Жок, Даюма, сени өлтүрүп коюшат. Эгерде мен калсам деле өлтүрүшөт. Алар сенин этиңди жеп коюшат. Анда мен атама барам. Карагыла, аткыла. Аткыла. Менин бир гана огум бар. Ал жакта башкалар да бар экен. Bir 1956 жыл, Шелмера, Эквадор. Мен бала чагымдан эле ар түрдүү нерселерди жасаганды жакшы көрчүмүн. Апам менен Рэйчел эжем мени атаңа окшошсуң дешчү. Атам экөөбүз учактын моделин жасаган кезде мен 8 жашта элем. Ошол күндөрдө атам биринчи жолу Ваоданини издөөгө жөнөп жаткан. Мен Ваоданинин катаалдыгы жөнүндө көптөгөн окуяларды уккам. Аларды бул жерде жашагандардын баары билишчү. Атам Ваодани өзүнүн катаалдык капканына түшүп калган деп айтчу. Бул өз эркиң менен качып кетүүгө болбой турган түрмө сыяктуу болчу. Ар бир мүмкүнчүлүктү тегеренип учуп жүрүп, атам Ваоданинин айылын тапканга аракет кылды. Атам учакка отурганда мен ал үчүн коркчумун.
Менин оюмча, биринчи жолу ушул учакты көргөндө Минкаяни 20 жаштарда болсо керек. Так айтууга болбойт. Ваоданиде күн санагы жок. Жада калса азыр деле Минкаяни өзүнүн канча жашта экенин билбейт. Минкаяни, бизге кайнатма жасап бериш үчүн аял керек. Жүргүлө, аларды айна миналерден тартып алабыз. Кандай дейсиң? Бул маймылды ягуар жеп койду деп айтам. Балки маймыл өзүн жеп койгондур. Ал айна миналер ягуардын рухун жөнөтүшкөн деп ойлойт. Мен бул ягуарды өлтүрөм. Бизге ягуар керек эмес, аялдар керек. Андан көрө маймылдар менен доңузга ууга чыкканы жакшы. Аларды жок дегенде жегенге болот. Шел, 56, Генри, түштүк квадратта эч ким жок. Сени түшүндүм. Макул. Төмөнүрөөк түшөм. Дагы бир жолу текшерип көрөм. Гекита. Бул эмне? Абдан чоң ары. Алтынчы сектор. Контакт. Кандай кылып жатасыңар, Шел? Сени түшүндүм. Шел, контакт. Биз аларды таптык. Түндүк квадрат, 6 сектор. Апа, мени кандай кылып жатасыңар? Курайлерден түштүккө карай 2 дарыя. Апа, Стиви, уулум. 6 сектор, контакт. Мени кандай кылып жатасыңар? Контакт, 6 сектор байланышта. Сени түшүндүм. Дагы бир жолу айланып чыгам. Мен бирөөнү көрдүм. Дана көрдүм. Минкаяни ягуар менен өбүшүп жатат. Кийинки 3 күн Исанын туулган күнүнө окшош болду. Биздин үйгө жунглиде жашагандардын баары башкалык кылай алчу. Атам бардык эски ускун нерселерди ташып, алардын өзүнүн учагында отургузуп алып, ары бери учуп жүрчү. Атамдын табылгасын майрамдаш үчүн биздин үйгө келген насаатчылардын үй бүлөлөрү бизге достон артык болчу. Элиоттор, Маккулдар, Флемингтер,
юдериендер. Алар бизге туугандарыбыздан да жакын болчу. Катуу айланганда чакка чыгып кетет. Албетте, сен асманда ошентип көр. Атам дайыма көңүл бурдурган нерсе жасачу. Жим, мени кара. Сен үчүн көрсөтүп жатам. Учактан чакканы жип менен түшүрөбүз. Бардык иш борбордон качма күчтө. Көрдүңбү? Мен дайыма тегеринип учам. Сонуңго? Карасаң? Чака ордунда кала берет. Ал дээрлик жылбайт. Мунун баары теория. Теория. Теориянын эмне экенин билесиңби? Теория. А сен мага ишенесиңби? Эмне болгонун сен түшүндүңбү? Мынакей. Биз байланышка кирдик. Билесиңби, Нейт, мен да байланышка кирдим. Дайыма мага Ваудани тилиндеги кээ бир фразаларды үйрөттү. Макул эми досум, тышсындаба. Мен абдан этият болом. Рейчел таптакыр эч нерсе уккан жок. Сен жок дегенде муну эмне билдире турганын билесиңби? Бул деген жерге кайтуу дегенди билдирет. Бул деген мен эми Самбуа Джон. Бул болсо Ваудани тилинде Джон кайда дегенди билдирет. Джим байке, уулум, аракет кыласыңбы? Албетте. Сен Рейчелге айтпайсыңбы? Ал алардын тилин баарыбыздан жакшыраак билет. Бетти, эгерде мен эжем айтсам, ал башчылыкка билдирет. Анан биз 2 жылдан кийин деле сүйлөшүүлөрдөн ары жыла албайбыз. Бирок бизде 2 жыл жок, Бетти. Вауданилер ошончо элди өлтүрүп жатышат. Өкмөткө бардык жактан басым көрсөтүшөт. Алар бул жакка аскерлерди жиберишет. Жападан жалгыз мүмкүнчүлүк аларга өзүбүздүн барганыбыз. Азыр түшүнүп жатасыңбы? Эгерде чака менен болгон план ишке ашса, ал учакта кайсы жерге кондурса болот турганын табат. Балким кумдуу тайыз жерге кондурат. Кел аны Палм-Бич деп атап коелу. Мен Тарзанмын, мен курттарды жеймин. Джим, бул сага пикник эмес. Бул уруу менен жолугушкан эч бир адам тирүү калган жок. Биздин куралыбыз болот. Биз абага атабыз. Индейстер ок атуудан дайыма коркушат. Алар дайыма качып кетишет. Эгерде качып кетишпесечи? Алар ушул жерде жашайт окшойт. Ооба. Биздин колубуздан келерине ишенесиңби? Теория деген эмне экенин билесиңби? Мен идиотизм деген эмне экенин билем. Убак келди. Чаканы ташта. Сени түшүндүм. Вая кон Диос. Баштадык. Акырыныраак жигит. Эрте менен ичкенин сыртка чыкканы жатат. Абайла, сен Вауданинин үстүнө кусуп салба. Тирүү. Пея ата пануа даюма.
Дайыма тирүү. Дайыма тирүү. Алар аны жеп коюшкан. Бул сонун. Бизге эч ким ишенбейт. Жөн гана фантастика. Рэйчел эжем бизден бир аз алыста. Вауданилердин жери менен чектешкен Квечулардын айылында жашачу. Ал атамдан 12 жашка чоң болчу. Мен атамдын ага эч нерсе айтпай турганын түшүндүм. Аны Вауданиден алыс кармаш үчүн. Мен болсо атамды алардан алыс кармаганга аракет кылчумун. Ила, Шел чакырып жатат. Ила, кабыл алгыла. Ила, бул Шел. Стиви, кандайсың? Жакшымын, Рэйчел эже, жакшымын. Мен апама анча чоң эмес сюрприз даярдап жатамын. Мага сиздин жардамыңыз керек. Сюрпризби? Эң жакшы. Айта кой. Апам атама индеецтердин тилин үйрөтүп жатат. Ал болсо бир сөздү да жакшы айта албайт. Сен ага абдан катуу мамиле кыласың. Ал Квечуа тилинде жаман эмес сүйлөйт. Квечуа эмес, Ваудани. Ваудани? Эмне үчүн? Даюма биздикине конокко келгенде, ал аны менен саламдаша алат. Болуптур. Сен анын эмне айтышын каалайсың? Жөнөкөй эле бир нерсе. Мен сенин досуңмун деген сыяктуу сөз. Сен Вао тилинде мен сенин досуңмун деген кандай айтыларын билгиң келеби? Чыныгы дос. Бул анча кыйын деле эмес. Даюманын артынан кайтала. Салам, Даюма. Салам, Стиви. Биз Буа. Буа. Бия. Бия. Унумбуа. Унумбуа. Буа, Бия, Унумбуа. Бия, Буа. Мойпа. Мойпаны дароо өлтүрүш керек. Балдарды өлтүрбөгүлө. Мойпаны ким өлтүрдү? Кел бери. Сени көрөйүн. Өспүрүм балабы? Мойпаны өспүрүм бала өлтүрдүбү? Аялдарды өзүбүз менен ала кетебиз. Мойпанын денеси жерге көмүлгөнгө татыктуу эмес. Ал биз сыяктуу эле аскер. Нампа сот эмес. Улуу жылан сот. Мына мунусу мага кайнатма жасап берет. Кандай дейсиңер?
Жоқ, бер. Бербейм. Қалтыр. Бер. Алар бизге бирдеме бериштеби? Ооба. Чын элеби? Алар үчүн бул кандайдыр бир өзгөчө чымчыктык. Уштук. Мени дайымага алып баргыла. Алар кыйналып жатат. Мени эжеме алып баргыла. Джим, жипти кесип жибер. Мени дайымага алып баргыла. Каалаганыңардай болсун, балдар. Стиви, балам, кел тамак же. Балам, атаң жакында келбейт. Мен ачка эмесмин. Мен биздин аэродром абдан кичине экенин билгем. Атамдын ваоданилердин айланындагы кумду тайыз жерге кантип койно турганын элестеткенге аракет кылчумун. Мен ага аны менен бирге учкун келерин айттым. Ал тынчсызданба, учасың деп жооп берди. Кана? Эмне кылам? Жөнөй турган убакыт болду. Апаңа барасыңбы? Муштумга таш тийип алдыңбы? Менин кызым, акылдуу бол. Уулум, эгерде каалабасаң, мен аны ушул жерде калтырам. Айтсаң эле болду. Калтырайынбы? Азаматсың. Болуптур. Анда мен муну алып кетем. Мына бүттү окшойт. Жерден күнгө чейинки аралык канча экенин эсиңдеби? 93 миллион миль. Атаңдын сага болгон сүйүүсү бул сандардан канча эсе көп экенин билесиңби? Эгерде ваоданилер кокусунан кол сала турган болсо, сен коргоносуңбу?
Аларды атасыңбы? Уулум, вауданилерди атканга болбойт. Алардын бейишке барышына дагы эрте. Бизге болсо болот. Анда мага бир нерседе сөз бер. Бир нерседеби? Сен мынча апаңа окшошсуң. Эгер силер кокусунан кырсыкка калсаңар, аларга бир сөздү айтам деп сөз бер. Кандай сөздөрдү? Ваудани тилинде. Ал мен сенин досуңмун, чыныгы досуңмун дегенди билдирет. Буа бия унумбуа. Буа бия унумбуа. Буа бия унумбуа. Туура айттымбы? Ооба. Тынчсызданба. Кана, баары даярбы? Көрөбүз. 1, 2, 3, 4. Эң жакшы. Саат. Бизге кайтып кел. Болду. Байланышта болуп турабыз. Стиви, өзүңдү жакшы алып жүр. Мен сени жакшы көрөм, ата. Мен сени жакшы көрөм. Коркпогула. Коркпогула. Биздин жаратуучубуз жана Теңир. Силер аны Вайнгонги деп айтасыңар. Вайнгонги бизди силерге жиберди. Биз да силер сыяктуу элебиз. Роджер, эмне тууралуу ойлонуп калдың? Биз джунглиде көпкө насаат айтабызбы? Бардык маймылдар куткарылып бүткөнчөбү? Эгерде алар куткарылып калса, демек бул жерде кимдир бирөө бизди угуп жатат. Баарынан жогорку жаратуучу биздин досубуз. Ал эмне жөнүндө айтып жатат? Эмнеге анын үнү аялдыкындай? Жата калса ал ичип жатканда да. Мен аларга барам, дайыма тирүүбү экенин сурайм. Бул бөтөн жээликтер, адам жегиштер. Мен эже менен барам. Жок, мен барам. Жок, мен барам. Үйгө өзүңдүн экинчи аялыңа бар. Менин карындашыма жакындаба. Жетишет. Ууга барабыз. Жигиттер, бизге коноктор келе жатат. Биз да силер сыяктуу элебиз. Биз да силерге окшошпуз. Биз силерге эле окшошпуз.
Эд. Менин атым Эд. А сенин атың ким? Дайыма менин эжем. Мага анын кайда экенин көрсөтөсүңбү? Чоң ары менен мени ага алып бар. Анын аты абдан узун окшойт. Эгерде силер мени алып кетсеңер, абдан кубанат элем. Мени дайымага алып баргыла. Мени дайымага алып баргыла. Мени дайымага алып баргыла. Болуптур, мени дайымага алып баргыла. Мен түшүнбөймүн. Ал биринен сени каалап жатат. Нейт, курал. Мени дайымага алып баргыла. Мени дайымага алып баргыла. Ооба, учак. Сыягы ал. Сен эмнени калып жатасың? Болуптур, айланып келебиз. Минкаяне. Эмне үчүн силер ушунчалык кичинекейсиңер, а мен болсо ушунчалык тезмин? Жок. Джим. Чоң ары тез учат экен. Айылдын үстүндө болгонубузда ал жактан чыгып кеткенге аракет кылды. Сен дайыманы көрдүңбү? Жок. Мен кумурскадай болгон Минкаяне менен Кимону көрдүм. Алар аны көрүштү. Эми алар биздин достук ниетибиз бар экенин билип калышты. Кудайга даңк. Эмне үчүн силер мени дайымага алып барбайсыңар? Биз түшүнбөй жатабыз. Сен учкуң келеби? Пит, бери кел. Мен түшүнбөй жатам. Мен өзүмдүн жазгандарымды карайын. Алар ушунчалык тез сүйлөшөт экен. Бул бөтөн жээликти эч нерсени түшүнүшпөйт экен. Гимаде, сен кайда? Гимаде. Кечки тамактануу убагы болду окшойт. Менимче сен абдан узун бойлуу аялсың. Ошондой эле булбулдай сонун ырдайсың. Роджер азыр эле сага сунуш кылды. Эмне үчүн ал менин карындаш менен калды? Майнгама кайда? Ал кайда? Бизге бөтөн жайлыктар кол салышты. Биз качып келдик. Бирок биз сени чоң арыда көрдүк го. Мен дайыманы көрүм келди. Бирок алар аны өлтүрүп өтүшүптүр. Гимаде, бул чынбы? Биз аны көргөн жокпуз. Балким ал өлгөндүр. Бөтөн жээликтер бизди дайыма эле өлтүрбөйт беле. Бизге бири-бирибизди өлтүрүүнүн эмне кереги бар? Барып аларды өлтүрүп салалы деп жатпаймынбы? Минкаяне, кандай дейсиң? Мен Киви алар дайыманы өлтүрүп салышкан деп айтты.
Дагы эмнелерди айта аласың, Ненкиби? Алар анын этин жеп салышкан деп айта алам. Эгерде алар өлүп калышса, эч кимди жей албай калышат. Туура, Ненкиби, биз аларды өлтүрүшүбүз керек. Карма, бирок баарын ич койбо. Эмнеге, Пити? Миссионерлер. Эмне? Биз да силерге окшошпуз. Биз да силердей эле адамбыз. Шел, кабыл ал. Шел, кабыл ал. Шел. Бу, Бия. Onun bu. Bu abi. Elli Genry. Shell uğup jetat. 56 Genry. Shell uğup jetat. Ата, бул Стиви. Сенде баары жайындабы? Сен биздин чакыруубузга жооп берген жоксуң. Тотугуштун эсине айтып кой, мен аны жакшы карап жатам. Мен аны бизде убактылуу экенин билем. Айтып коесуңбу? Болуптур. Апам сени менен сүйлөшкүсү келип жатат. Ошондуктан жооп бер. Ата, Сураныч.
Эми бул жака башка бөтөн жээлеттер келишет. Алар бизди издеп жатышабы? Жок, алар өздөрүнүн адамдарын издешет. Аларды эч качан таба алышпайт. Дарыя аларды жашырып койгон. Бардык урухтар бизге каарданышты. Рэйчел, сага айтпай коюу Нейт үчүн абдан кыйын болду. Азырынча биз төртөөсүн таптык. Джимди, Роджерди, Питти. А Эддичи? Квечуолар мага аны жээки жакын жердеги суудан табышкан айтышты. Биз ошол жерге барганыбызда суу көтөрүлүп, аны агызып кетиптир. Мерлу, мен колумдан келгенин кылдым. Бир аз болсо да үмүт барбы? Жок, айым. Квечуолар аны таанышканына абдан ишенишет. Далил иретинде анын саатын чечип алышкан. Нейтчи? Нейтти табышты. Палм-Бич дарыясынын жанынан. Ненкиви жалган айтты. Бөтөн жайлыктар бизди өлтүргүсү келген эмес. Ишенбесеңер, Майнгамадан сурагыла. Эмне үчүн сен жалган айттың? Мен алардын куралын көрдүм. Мен чоң арда отурдум. А сен Гимада, үнүңдү өчүр. Үнүңдү өчүр, Гимада. Мени өлтүрбө, Гикита. Биз сени эмнеге өлтүрөлү? Мен Ненкивинин баласын көтөрүп жүрөм. Минкаяне. Минкаяне, силер менен калышма, уруксат бер. Мени өлтүрбө, Минкаяне. Жашашыма уруксат бер.
Балага ырайым кыл, Микаяне. Баланы тирүү калтыр. Баланы тирүү калтыр. Ал өзүнүн баласын талап кылып жатат. Минкаяне, ал өзүнүн баласын талап кылат. Балким талап кылбай калат чыгар. Эгерде сен айтсаң, талап кылбайт. Бул качан бүтөт? Качан? Гимаде кайда? Мен сенин аялыңмын. Менин баламды жерге көмгүлө. Менин баламды жерге көмгүлө. Менин баламды жерге койгула. Жаныма койгула. Баламды көмгүлө. Алып кет. Мен эми сенин досуң эмесмин. Мен эми эч ким менен достошпоймун. Буга бие унун буга, Стив Сейн. Бул жардам берген жок. Өтө шашылыш чечим чыгарба. Итти урба. Бул жардам бербейт. Гимаде. 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 Майынгама. 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 Ол жок. Бул менин үй билем. Менин үй билем. Силердин үй билеңөрдү өлтүрдү. Кечиргиле. Кереги жок. Кечиргиле. Ушул күндөн кийин дайыма катуу өзгөрдү. Анын уруусу жашап келген зордук зомбулукка кайрадан келди. Ал өзүнүн уруусуна кайтып баргысы келерин айта баштады. Алар бардык эле бөтөн жерликтер киши өлтүргүч эмес экенин билип калышы үчүн. Тез арада эле ага ушундай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анын сиңдиси Гимаде, апасы Акава биргеликте аны табуудан үмүт үзүлгөн болчу. Үмүт үзүлгөн алар бакытты текшерип, көргөнгө аракет кылууну чечишти. Көп жыл мурда дайыма кылгандай бөтөн жээликтерге барууну туура көрүштү.
Биз силерди капа кылбайбыз. Биз алардан найзаны таптык. Ошондуктан аларды аткыңар келеби? Силер ушуну каалайсыңарбы? Сеньорита, бул аялдарды өлдү деп эсептей бериңиз. Өлүп бүтүштү. Биз аларды артка, уруусун алып барабыз. Эгерде Гимаде менен Акава аял болбогондо, аларды өлтүрүшөрү анык болчу. Ошондуктан Даюма аны менен бирге өзүнүн үй бүлөсүнө бара турган аялдарды ошондой ырайым күтүп турарына ишенди. Рахмат, Хуан. Тез кетип калгыла. Сен Даюмага окшош экенсиң. Бирок сен мени алдай албайсың. Сен рухсуң. Сен болсо адамга окшошсуң. Бирок сен мени алдай албайсың. Сен Минкаянисиң. Бул Даюманын дал өзү. Ал биз тууралуу баарын билет. Сен мени токойго жашырып койгонсуң, Минкаяни. Мен бөтөн жерликтерге качып бардым. Алар мени тирүү калтырышты. Бул анын руху. Кеттик. Апаки, бул мага жакпай жатат. Бул ушундай оюн, кызым. Бири-бирин кармап көрүшөт. Чоң арынын үй бүлөсү качан бизге кол салат? Алар эч качан кол салбайт. Биздин уктаганыбызды күтүп жатабы? Мен алар менен жашадым. Сен менин тирүү калганымды көрбөй турасыңбы? Чоң арынын үй бүлөсү сага Вайнгонги адамдардын бири-бирин өлтүрүшүн каалабай турган айткысы келген. Вайнгонгиби? Вайнгонги адамдардын бири-бирин өлтүрүшүн каалабайт. Вайнгонгинин эмне каалай турганын алар кайдан билишет? Вайнгонги өз жолунда белги калтырган. Анда өлтүрбөш керектиги айтылган. Алар кайда? Көрсөт. Чоң арынын үй бүлөсү, эгерде алардын силер менен жашашына уруксат берсеңер, көрсөтүп берет. Биз алардын үй бүлөсүн өлтүргөндөн кийин, алар эмнеге биз менен жашайт? Мен Айна Минани менен жашагым келет. Менин душмандарым менен. Мен ошол белгилерди көрүм келет. Эгерде аялдардан жагымсыздыктар болсо, биз аларды өлтүрөбүз. Мен аларды азыр өлтүрөбүз деп жатам.
Минкаяни. Булар болгон аялдар да. Жок. Мен алардын үйүн көрдүм. Ал кан катылуу. Мен ага тийип көрдүм. Эгерде ал чын эле дайымы болсо, эмне үчүн Мойпа тууралуу сурабайсың? Сенин үй бүлөңдү өлтүргөн адамды. Сенин атаң Каэтаны өлтүргөн. Ошондой эле кичүүсүңдүн Немону. Ким өлтүрдү? Мойпа. Мойпа жана Айно Минани. Мойпа өлгөн. Биз аны өлтүрдүк. Сен Айно Минанини өлтүргөндөй. Мен эч качан. Анда сен дайыма эмессиң. Эмне үчүн чоң аарынын эркектери бизди аткан жок? Алар силерге Вайнгонгинин уулу болгонун айтканы келишкен болчу. Аны өлтүрүшкөн. Бирок ал уулу үчүн өч алган эмес. Аны өлтүргөн адамдар кайсы бир мезгилде жакшы жашашсын үчүн. Киманы сыйкырып алышкан. Өлтүрбөш керек экенин айтуунун бөтөн желиктерге эмне кереги бар? Алар биздин алсыз болуп калышыбызды каалашат. Мен алардын баарын рух экенин айттым го. Кимадан этият болуш керек. Минкаяни. Сени уулу Скат чагып алган. Найзаларды алып кел. Иш Минкаяни. Найзаны алып кел. Сен аларды көрдүң, Минкаяни. Баш тартпа. Мен рухтарды көрдүм. Сен аларды көрдүң. Болгон рухтарды. Сен аларды көрдүң. Сен көрдүң. Көрдүң.
Кима бул аялдарга жардам бербеш керек. Айна Минани бөтөн жээликтери Ваоданини басып алыштырды айтышат. Кима тил алчак болуп калган. Ал алардын кудайы үчүн үй тургузат. Андан кийин ошол үйдүн ичинде өлөт. Анын бетин жөн эле карап көргүлөчү. Ар бир күн сайын рух аны көбүрөөк ээлеп алып жатат. Аялдар дагы өзгөрүп жатышат. Алар бул үй сенин мүрзөң болот деп жатышат. А сен кандай дейсиң, Минкаяни? Сен эми өз үй бүлөңдү билгиң келбей калды. Акыры сен сокур болуп калган окшойсуң. Алар келе жатышат. Башка бөтөн жээликтер. Алар келе жатышат. Muchas gracias, señores. О, Кудай. Мен силерди көргөнүмө ушунчалык кубанычтамын. Марч, Кейти, Стиви. Бул Рейчелдин үй бүлөсү. Биабука. Мен сууда банан боткосун кайнатып койдум. Мен биринчи жолу Рейчел эжемден кабар алганы Ваоданиге барган ошол күндөрдө көптөгөн окуялар болгон. Бул чача кыска кыз бала. Жок, бул эркек бала. Унутууга мүмкүн болбогон нерселер болот. Качкыла, мен өзүм текшерем. Бул чын эле эркек бала экен. Ваодани уруусунун салты боюнча мен тун уулу катарында атамдын өлүмү үчүн өч алышым керек болчу. Ошондуктан Рейчел эжем менин ар нерсеге кызыга бербешим керектигин эскерткен. Ал өзү деле биздин үй бүлөнү чынында ким өлтүргөнүн билчү эмес. Мен болсо албетте буга кызыкпай кое албай болчумун. Мен Минкаянини биринчи жолу көргөндө мага мен аны бир нерсе менен кыжырдантып жаткандай сезилди. Бул жерде өлүк бар. Мен кайра келем. Менги? Айна Минани. Айна Минанилер Мингини өлтүрүштү. Биз алардын изин таптык. Найзаларыңарды алгыла. Алардын артынан барабыз. Биз күчсүз болбойбуз. Биз аларды өлтүрөбүз. Бизге кайнатма алып келгиле. Мен аларды өлтүрбөйм.
Мен Вайнгонгенин белгилерине ишенем. Анын жолдору менен барам. Алар канча экен? Абдан көп. Эмне үчүн алар кол салышпайт? Балким баардык аскерлер кетип калганын билишпесе керек. Бул менин үй бүлөм. Мен алар менен сүйлөшөм. Балким бизди тирүү калтырар. Мен аны менен барам. Кимо, эгер сен барсаң, сени өлтүрүшөт, бизди дагы. Качып кетсек жакшы болот го. Жок, Стиви. Биздики өлтүрбөйт. Вайнгонги жок деп жатат. Силердики өлтүрбөйт. Силердики кол салса деле, биздикилер кол салышпайт. Айнаминанилер абдан каардуу. Алар бизге кылабыз дейт. Алар өлүп жатышат. Амподе жок деп айтат. Биздикилер жакшы эле деп айтты. Бир канча саат Амподе менен Дава өз уруусунан бизге ырайым кылышын сурашты. Анан акыр аягында оору Айнаминанини сөздөрүнөн кайтканга мажбур кылды. Таң атканда алар кол салууга күчү жок экенин түшүнүштү. Даюма, менин үй бүлөмдү бизге каптады. Бир канча адам өлүп бүттү. Башкалары болсо өлүп жатат. Аларды алачыктарга алып киргиле. Аларга суу бергиле. Мен дары алып келем. Бизге жардам бергиле. Менин үй бүлөмдү оору каптады. Жардам бергиле. Эгерде биз жардам бербесек, алардын баары өлүшөт. Акаба. Шел, бул Тивана. Бизде чукул кырдаал. Кабыл алгыла. Тивана, бул Шел. Эмне болду? Рейчел. Кимо менен Дава Айнаминанилерди алып келишти. Бир убакта бардык урууну. Аларды шал оорусу каптады. Алар өлүп жатышат. Кабыл алгыла. Түшүндүм. Сен айылда карантин жарыялашың керек, Рейчел. Сен угуп жатасыңбы? Угуп жатам, Фрэнк. Бардыгын айтып кой, биз үчүн сыйынышсын. Кимону карагыла. Мурда ал улуу аскер болчу. Баары бир.
Кимо биздин душмандарыбызды найзабыздын астына алып келип жатат. Эмнеге ал кыйкырып жатат? Ал тамак жок, балдар өлөтүп жатат. Минкаяни. Карантиндин айынан биз айылдан кете алган жокпуз. Бизге эч нерсени берип жибере алышпайт эле. Мен өзүмдү капкандагы жырткычтай сездим. Мен ошондо Минкаяни да өзүн ошондой сезгенин билген эмесмин. Ал үйүндө жүргөн болсо деле. Кандайсыңар, Рэйчел? Маймылдар менен доңуздар биздин жуңгриден кетишти окшойт. Берип жибергениңер үчүн рахмат. Ал жерде бизде болгон дарылардын баары. Китодон дагы алып келишибиз керек. Алардын өпкөсү иштебей калбашы үчүн эмне кылышыбыз керек? Доктор Уолли менен сүйлөшүп көрөсүңбү? Сүйлөшүп койдум. Аларды селкинчекте селкилдеткениңерди улантып бергиле. Бирок өпкөлөрү баары бир суюктукка толуп турат. Биз мындан ары да силерди тамак жана дары менен камсыз кылып турабыз. Марчка айтып кой, Марилу, Фила да баары жайында. Биз баарыбыз силер үчүн сыйынып жатабыз. Минкаяни. Эгерде селкинчек токтоп калса, бала өлөт. Бибанка, сен уктап жатканда мен сага көп ийнелик алып келемин. Анан алар сени буутка алып кетишет. Укпа. Ал баарын оюнан чыгарып жатат. Кимо мени таң калтырып жатат. Анткени ал бул киши өлтүргүч айнаминанелерди тирүү калтырды. Дайыма дагы. Эми аларда улуу жылаандан болгон коркунуч жок. Алар термиттерге окшош. Бибанка.
Минкаяни. Аны жерге коюшубуз керек. Кантип ушундай бөбөк улуу жылаанга барсын. Ал эмне? Термит сыяктуу өлөбү? Ата бабаларыбыздын эмне деген эсинде жокпу? Өлүм коркунучтуу эмес. Улуу жылаандан аша секирип өтө албоо коркунучтуу. Биз өлтүргөнүбүздө күчтүү боло түшөбүз. Бизде күчүбүз болгон кезде улуу жылаандан аша секирип өтүү бизге коркунуч туудурбайт. Эми болсо Кимо жана Даюма. Жана алар Вайнгонги деп атаган бирөө бизди баарыбыз термиттерге айланып кала турган жакка чакырып жатат. Түбөлүккө. Бирок мен алар менен кашык канын калгычактуу күрөшөм. Мен алар менен согушам. Кашык каным калгычакты. Эгерде сен кимдир бирөөнү өлтүрсөң, биздин баарыбызды өлтүрөсүң. Эки айдан кийин карантин алынды. Биз апам жана эжем менен акыры үйүбүзгө кайтып келдик. Селкинчектер токтоду. Алар менен кошо киши өлтүрүүнүн түгөнбөгөн кезеги да токтоду. Ваудан элинде өз жашоосун өзгөртүү жөнүндөгү туура пикир пайда болду. Анан чынын айтканда, алардын көбү муну көптөн бери күтүп келген эле. Мен абдан сагынам. Баарынан көп сен Мапиокини сагынасың. Мен Минкаяни менен коштошконду барсам болобу? Жүрөгүң кандай айтса, ошондой кыл, Стеви. Качандыр бир кезде мен кайтып келем. Жана биз кайрадан көрүшөбүз деп үмүт кылам. Эгерде бул ушул жашоодо ишке ашпаса, анда биз Вайнгонги жашаган жерде жолугушабыз. Менин атам дайыма биздин чыныгы дос болуп калышыбызды каалаган. Минкаяни менен коштошуп, мен жаңы жашоомду баштадым жана Кошмо Штаттарга кеттим. Мен Рейчел эжем менен кат жазышып турдум. Жана мезгил менен жай мезгилинде ага келип кетип турдум. Ал өз өмүрүн Ваудан эли менен өткөрдү. 1994-жыл Ваудан жергеси. Мен Рейчел эжемдин өлгөнү тууралуу уккан кезде үй бүлөм менен Флоридада жашачумун. Мен бул кабарга таң калган жокмун. Биз баарыбыз анын рак экенин билчүбүз. Штаттарда анын чоң үй бүлөсү болгонуна карабастан, ал өзүнүн үй бүлөсү катары эсептеген Ваудан жергесине көмүлүүнү каалаган. Ошондуктан мен аялым Дженни менен биргеликте Эквадорго анын акыркы эркин аткарыш үчүн учуп келдим.
Ваудани тилиндеги жакшы кабар. What are you thinking? Сен эмнени ойлоп жатасың? Are you Жашоону way alive? кандай өлчөм менен баалаш керек? Faith? Ишенимдичи? Nemo harabe white. Рэйчел сенин биз менен жашашыңды каалачу. Ал сенин каршы болбой турганыңды айткан. Habo. Мен Nindum. бул жактан өтө алыс жерде жашайм. Менин аялым жана балдарым эч качан жунглиде жашап көргөн эмес. Мен силерге тез келип турам. Мен сөз берем. Сенин атаң ушул жерге коюлган. Рэйчелдин сөөгү ушул жерде. Сен үй бүлөң көмүлгөн жерде жашашың керек. Бул мүмкүн эмес. Бабы, биздин балдарыбыз жашоодо ар түрдүү жолдор бар экенин билиши керек. Биздин үй бүлөбүз аларга туура жолду табышына жардам бериши керек. Сен биздин үй бүлөнүн мүчөсү эмессиңби? Стив Киманын эмне дегенин уккан жок. Баары бир ал бул жөнүндө билиши керек. Минкаяни, мен кайсы бир нерсени көрүшүм керектигин гана айтты. Башка ал эч нерсени түшүндүргөн жок. Ошондо биздин таш кылымынан 21-кылымга чейинки кылымдарды басып өткөн жолубуз акыр аягында бизди жоголуп кеткен Кураре дарыясынын жээгине алып келди. Бул анын учагы. Is this it?
Ушул жерде болду эле. Мунун баары ушул жерде болгонбу? Baba badas. Ооба, баары ушул жерде болгон. So what died about the Алар бизди аткан эмес. Сен дагы бир нерсени билишиң керек. Мен аларды көрдүм. Сенин атаң да аларды көрдү. What? Эмнени? What did he see? Ал эмнени көргөн? Айт. Сенин атаң бизде эмес болчу. Мен анын улуу баагы кантип кеткенин көрдүм. Ал тирүү кезинде. Сенин атаңды мен өлтүргөнмүн. What? Эмне? Мени өлтүр. Менин атамдын өмүрүн эч ким алган эмес. Ал аны өзү берген. My father lost his life. Менин атам өз өмүрүн Куруч Найзадан аяган эмес. It was at the end of the spear. Ошол эле Куруч Найзада биз Минкаяни экөөбүз County and I found өзүбүз үчүн жаңы жашоону баштадык. it's true that my dad Албетте, was still менин friends атам with жана my анын brother, 4 досу their эч убакта children and grandchildren. алардын балдары жана неберелери кандай чоңоюп жатканын His көрүшпөйт. grandfather. Бирок Минкаяни чоң ата болду. First time in Waodani Ваудани history. элинин тарыхында биринчи жолу ушунчалык көп чоң аталар болду. He's not only a Ал grandfather, өз but неберелерин гана эмес, he's my меникилердин father. да чоң атасы болуп калды. My dad would have liked that. Бул атама жакмак. Through the years, Көп жылдар бою адамдар биздин кырсыгыбызга боор ооруп жүрүштү. but they never Бирок алар anticipated we would бизге кандай бакыт даярдалганын элестете да алышпайт болчу.
1995-жылы Стив өз үй бүлөсү менен Амазонканын жунглисине көчүп барды. Ошондо эле Минкаянин жана анын үй бүлөсү менен чогуу жашап калды. Бул фильмден түшкөн кирешенин жарымы Ваудани сыяктуу урууларга жардам берүүгө арналган кайрымдуулук максаттарына таралат. Режиссер Джим Хеннон. Сценарийдин авторлору Барт Гевиган, Джим Хеннон, Билл Юнг. Минкаяни штатка келди. Кийин болсо дайыма келип кетип турду. Бир жолу ал бөтөн жерликтер ушунчалык мээримдүү. Сен саякаттап жүргөндө кимдир бирөөнүн үйүнө токтоп терезесине келсең, атайын сен үчүн терезе ачылат да, сага терезеден тамак беришет. Тамак болсо ысык болот, деп айтты. Ал, мен бул бөтөн жерликтерди абдан жакшы билип калдым, деп айтты. Минкаяни штатта болгон биринчи саякатынан кийин өз уруусуна бөтөн өлкөлүктөрдүн баары чоң жана семиз экенин, анткени алар сейилдегени барган кезде деле буттарын кыймылдатпай турганын, жолчого турса, ал өзү жүрө турганын айтып берди. Анын аялы Омпайда болсо, курулай сандырактай бербечи, деп жооп берди. Минкаяни дайыма, мына ошондуктан бөтөн өлкөлүктөрдүн бардыгы семиз, алар сейилдешпейт, даракка чыгышпайт, эч нерсе өстүрүшпөйт, деп кайталай берет. Анда Омпайда анда мынтип сурайт, анда кантип тирүү жүрүшөт? Минкаяни мынтип жооп берет, алардын ичинде толтура тамак ашы болгон чоң үйлөрү бар. Ал жерден чыга беришинде жаштар турат. Аларга мүмкүн болушунча кенен жылмайып коюу керек. Алар алгач сени көрмөксөн болуп коюшат. Анан сен тарапка сөзсүз карашат да, алар дагы жылмайышат. Алар жылмайгандан кийин болду. Бардык тамак ашты алып кете берсең болот. Мен болсо ооба, жалпысынан алганда сен туура айтасың деп айтам. Мен өзүмдүн кредиттик картамды сууруп чыктым да, алгач аларга мына бул нерсени бериш керек деп айттым. Минкаяни аларга карады да, жылмайып, алар аны дароо эле сага кайтарып беришет го, деди. Эсимде, Омпойдо мага күңкүлдөп кирди. Баба, сен Минкаянини эмне кылып жөнөттүң? Ал силерди ушунчалык семирип кетти. Мен ага, Минкаяни эт алып кел десем, ал чыгат да, жакынкы жердеги даракка барат да, уктап калат. Бүттү. All the fear, nothing familiar, but a voice spoken clear, surrounded by strangers, living with the same pain, a need to surrender, love to regain. Two worlds collide into one new life. What once was lost, hope has found. The journey has only begun along the river, along the river. Tasting the freedom once stolen away, chasing tomorrow and changing today. Two worlds collide into one new life. What once was lost, hope has found. The journey has only begun along the river, along the river.
once was lost, hope has found. The journey has only